кылдай кыйшайбайбыз. Азап чегип, жапа чегип калган болсоң дагы ошол мыйзам менен барабыз деп убада берип, алганың дагы, бергениң дагы чечкиндүү бир жазага тартыласың деп. Бүттү. Өзү биз бираз корко беребиз. Мында мойнубузга алып коелучу. Кандай дейсиң? Эгерде биринчи киши кандай болсо, заматта бүт баарыбыз түздөлөбүз ошол. Бул биринчи талап. Экинчи талап кыргыз мыйзамдары иштебей калган жерде эмне иштейт деген суроо пайда болсо, кыргыз каада салттары иштейт дейт. Ал кыргыз каада салттары эмне деп айткан? Кыргыз каада салты өзүң ачка калып, өзөрүк кылып жатсаң дагы өзгөгө көз атпа деген талап бар. Чынтасың? Биз азыр баса калып атабыз. Көрүнгөн жерде баса калып. Жана жаштар дегендерден эсиме түшүп кетти, эмне кыласың? Жанагы премьер-министрдин столуна ушундай жармашты жанагы жигит. Момент кире айдана. Стол кошо сүйрөнүп барат, алып кой бербей атат. Мен ошону көрүп айттым, айданайын, билбейт го бул. Ошол жерге танка менен сүйрөп барса дагы барбай турган жер ал азыр. Болбойт ал жерге барыш. Эмне үчүн барат? Баягы жаш балдар аябай каттуу шарагып аткан суунун жээгине бара берет да, сууга эңкей берет. Түшүп кетет деп коркосун да бул жактан. Алар ошондой да. Агып кетерин билбейт да. Балдарга деле жанагы ысып аткан отко барып бир эки жолу баа десем бара берет. Колун тийгизип койгондон кийин печканы өчүрүп койсоң да жолобойт. Биз ошондой болуп калганбыз, жолобой турган болуп калганбыз. Себеп билебиз жоопкерчилиги кандай экенин. Сиздин президент эл башчы болушуңузда эң жаман нерсе трайбализм деп ойлойм дейт. Эл жерге бөлгөндөрдү кантип бириктирсе болот дейт. Аллах инсап берсин ошолорго. Мына караңыздарчы, билгендей сурап атасыздар да, Токтогазиев Сурабалдиеванын министр болушу Текебаевдин соода кылгандай таасир калтырып жатат. Текебаев Жапаров менен жолугушкандан кийин министр болуп калышты. Соодалашкан болушу мүмкүнбү деп баарын жооп берип туруп, суроо коюп коесуң да. Айданай, момундай таланттуу эл өтө оор. Сөзсүз түрдө соодалашат. Анан болбой калгандан кийин азыр чыгып башкача болду. Дагы жазыпсыңар мигрант деп. Же убактылуу иштеп жүргөн кыргызстандыктарды кайтарып алып кетебиз деп бересиз. Ошол тууралуу программаңыз барбы? Кыскача түшүндүрүп койсоңуз, анткени Кыргызстанды мигранттар багып жатат дейт. Матгаримов Асан дейт. Ошол программаны айткандан чочулап атпаймбы? Буга чейин айтып келдим да сиздер менен. Биринчи жолу жолугушуп аткан жокпуз да, туугандар. Баштагы жолугушуулар, анын алдындагы жолугушуулар бар баары YouTube'да. Карасаңыздар ошол жерде баары айтылган. Эртең келет. Рухсат берсе. Анан менин сүйлөгөн сөзүмдү ушул жерде кайра кайталанат ошолор. Сөзмө сөз кайталанат. Бир айырмасы ушул болот экен, менин сөзүм ушул жерде калат. Алардыкын КТР менен ЛТР 24 саат сайлай берет. Эл айтат, туура айтып атат мына деп. Бул ич тардык эмес. Кээ бир учурда сиздер мага жазып атасыздар, мен окубайм, жыйындарга барганда. Баарын эле ак жүрөктүүлүк кылып айта бербей, кээ бир нерсени ичиңизде катып, барганча унчукпай турбайсызбы дейсиңер го. Мен силерден үйрөндүм ошону. Алахан Низамович, кош келипсиз Москвага. Суроонун төмөндөгүчө интернетте раматылык чубагачы жана арабтар болуп жайлоодо биздин салтты айтып берген видеоңуз бар. Ошол видео жөнүндө айтып бериңизчи, качан болду эле? Аябай сонун түшүндүрүп бергенсиз да, Аллах колдосун, бакыт дейт. Ошол жердеги айткан сөзүм да. Ал ошол биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын түздөн түз урпактары келипти. Ушундай сыйлуу инсандар бир кол кармап кетсек дегенде Чубак Раматылык мырза ушундай сунуш менен кайрылды эле. Мен абдан ыраазы болуп, анан колумдан келген көмөгүмдү берип, баардык нерселерди айтып түшүндүрүп,
Бизден шарияттан суроо берсе, мен жооп берейин, өлкө жөнүндө суроо берсе, сиз жооп берсеңиз кандай болот деп аябай керемет күн өттү. Укмуш кандай өткөнүн билбей калдык. Мына ошолордон жүргөн бир жерлерибизди тартышып алган экен, ошону киргизиптир. Мен өзүм дагы аябай ыраазы болдум. Ким киргизсе да ыраазы болдум. Интернеттен айтып ыраазычылыгымды билдирдим. Менин көпчүлүк каталарым ушундан экен, ошондой жүргөн жерлерди башка элге окшоп тарттырып алып үйүмө катып койбойт экенмин да. Керектүү учурда керектүү жерин чыгара койгонгочу. Башкалар жанагы Кыргызстан оюндарында элдин балдары деген рубрика бар. Элдин балдары кыйын болот экен. Ошентип керектүү жерлерин алып, керексиз жерлерин өчүрүп, артынан тазалап жүрөт экен. А биз түп-түз эле кете берет экенбиз. Момундай жыйынга келгенде дагы ак көз, кара көзүң бар, кимиң болсоң, ошондой кандай жазсаң ошондой окуп атпайбы? А кээ бир азаматтар уурданып кирип келип, сопкаңарды тапшырып койгон дейт экен. Неден чочулат? Неден коркот? Демек, телефонуңарды өчүргүлө, телефонуңарды тапшырып койгула, тартпагыла деген жерде бир бале бар да, туурабы? А мен эмнеге ошондой талап койбодум силерге? Мен кайсы жерге барып отурбайм, түз эфирден кетет да. Анан бирөөгө телефон чалып, момундай болду эле көр десең, мен көрүп отурдум дейт аны. Төй чачым тик турат да ошондо. Ошондуктан, урматтуу туугандар, кимдин ким экенин, кандай экенин, Facebook'та кандай жазса ошону үйрөнбөй, өзүбүз акыл жүгүрткөндө үйрөнөбүз. Бизден жашыра турган эч нерсе жок. Момундай болуп жадыраган залда жаркылдап бири-бирибизге жүзүбүздү көрсөтүп эле отурабыз, туурабы? Биз уурданып келген жокпуз. Россиядагы жердештерге форма 2 колдонулмаса биз шайлоого катыша алабызбы же кандай болот дейт. Форма 2 Россиядагы сырттагы жүргөн кыргыздардын баарына иштейт. Азыр дагы мөөнөтү белгиленди. Ага чейин 3 күн калганда барам, ошол күнү барам дебей, эртерээк барды. Мына силердеги көрсөткүч болду го. Жалынып, жалбарып, суранып кеттик эле. 7000ден ашык барган жоксуздарбы? Азыр эми ишениңиздер, форма 2ге азыртадан аракет кылып барып, жок дегенде 700 000 Москва областында жашап аткандарды айланайын. 10 кишиден жок дегенде 3-өңүздөр барып коюңуздар, садагалар өлкө үчүн. Ошонун өзүндө эле 210 000 болуп атпайсыздар. Кандай дейсиздер? Ооба деп койсуңар бирок. Мен дагы эле ишенейин. Кудай кааласа. Биз ар кимден карыз сурап баштадык. Айрыкча коштон мамлекеттерден, мисалы Өзбекстандан да сурадык. Эртең чек ара маселеси чечилгенде зыяны тийбейби, тең ата сүйлөшө албай калабызбы дейт. Мына кечээ бирөө жазыптыр да. Жигит айтпадыбы? Жаңы туулган баланы чурка деп кыйнабай тургула деди го. Эсе бирөө жазып коюптур. Чуркап жүргөн балдарды эле койбойлубу анда депчи. Элдин арасында окумуштуулар бар да. Караңыздар. Там бересиң ушундай жазууларга. Дейт адам, сизди Аллахым өзү колдосун, сиз бизге атабыздай президент, падыша, хан болуңузчу дейт. Мен сизди шайлай албаймын, мен гражданин айрак дейт. Бирок жүрөгүм менен көп жылдан бери колдоп келемин, мен сизге көп нерсе жазгым келди, бирок ыйлап жаза албадым дейт. Коом болсо сиз бизге президент боло албайсыз, бул сиздин сөзүңүз, президент болуп калымчы, бирок болбой калсаңыз чөкпөңүз, кол шилтеп кетпеңиз. Сураныч, сизди жакшы көрөбүз, сиздин өзүңүздөн сабаттуу колдоочуларыңыз бар дейт. Аллахка чексиз шүгүр. Ошондой колдоочулар бар. Бизге үмүт отун жандырган ошолор, урматтуу туугандар, кечээ ушул парламенттик шайлоодо акча деген айыл укмуштуудай кетти, суудай акты. Ошого карабастан баардык жерлерде ушундай деп айтышып атты.
алардыкын алабыз да өздөрүн жайлап сизди шайлайбыз деген нерсе. Мына ушундай көз ачылыш, ушундай бир дүйнөгө болгон мындай бир көз караштын оңолушу, тазалыкка болгон бир кусалык ойгонуп келатат. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Тазалык жеңет, баары бир жеңет. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күн жеңет. Бирок үмүт реалдуу болуш керек деп айттым да. Үмүт. Мен ушуну жооп берип атканда бир журналист сурап калды да, сизден үмүт качтыбы, кеттиби дегенде ушуну жооп бердим эле да. Кополураак болуп калды, бирок чындык ошондой да. Эгер бир карганы кармап алып туруп эле улам сылап эле мен ишенем, үмүтүм бар, ушул шуңкар болуп кетет десең, ал карга бойдон кала берет да. Андай болбош керек да бизде. Же бир эшекти байлап алып, ушул быйыл болбосо кийинки жылы тулпар болот десең, болбойт ал. Болбойт. Үмүт реалдуу болуш керек. жети жүз жетимиш жети, 33, 503, 680, 485 автомашиналардын ээлери парковкадан алып коюп кетсер, бул жакта администрация сурамаптыр. Солярис бир портер экен, азыр кайтылган номерлерчи Өзбек основной солярис экен, өздөрү билишиңиз керек. Рахмат. Жапаров бийликке келгенден бери сиз жолуктуңузбу дейт. Жок, жолуккан жокпуз. Сиздин позицияңызды сыйлайбыз. Албетте сиз айткан цивилизациялык жол менен цивилизациялык жол туура жол. Бирок мыйзамды да, маданиятты да карап делеп кетпей, бийликти узурпация кылып басып алып, билгендей калчап атышат. Биринин көз жаш төгүсө ал бийликтин кереги жок дейсиз. А булардын оюна койсоң, бүткүл кыргыз эли ыйлай турган болду го. Эртеңки боло турчу шайлоого эч кандай акыйкат болбой тургандай, адым ресурс колдонулат, коркутуу, сатып алуу жолдор менен дейт. Сизге бут тосулат. Бүтүндөй өлкө ыйлагандан көрө биз деле чечкиндүү кадамдарга барсак болбойбу дейт. Мен сиздерге жооп бердим. Эгерде сиздер кандай чечим кабыл алсаңыздар, ошол чечимиңиздер менен бирге болом деп айттым мен. Эми баягы мыйзам дегенде туура айтасыз. Абдан туура маселе коюп атасыз. Мыйзамды кармаган адамдар менен мыйзамдаштырылса болот. Эгер мыйзамды кармабай турган болсо, анда кыйыныраак болуп калат. Ошого биз өзүбүз дагы карашыбыз керек. Сизге суроо, азыркы бийлик Мекенчилик партиясы бардык партиялардан бирден экиден кадрлар жогорку кызматта койду. Бир гана бүтүн Кыргызстандан эч ким жок. Эмне себептен? Рахмат. Айжигитов Русланбек деген мырза суроо бериптир. Мен айттым, мыйзамсыз келген, мыйзамсыз аракеттер менен бараткан бийликте бүтүн Кыргызстандын бирөө да ал жерде болбойт. Мен кече бир мисал келтирип койдум эле. Аны башкачараак кылып, бирок башка таризде кылгандай кылып 24 кежиге чыгарып коюптур. Эми ал түшүнүктүү. Ал сиз айткандай кайсы тарапка иштеп аткандыгы кичине эле дейт го. Кичине деп мындай кол менен көрсөтөт. Мен ошондой мындай мисал келтирдим да. 10 литр тап-таза ап-апак сүт турат да. Ошого бир эле тамчы харам нерсени кошуп коюп, бир эле тамчы бул жерде миллион тамчы турат. Шуну иче бер деп аткандай болуп атат да. Болбойт да. Болбойт. Бир чака тап-таза булактын суусу туруп да, ошого бир эле тамчы харам нерсе кошулуп калса, ошого даарат да албайсың, ошону чай кылып ичпейсиң. Ошол сыяктуу мени кыйнабагыла жанагындар. Мени кыйнабагыла. Мен ал жерде канчалык болбосун таза эместигин байкап, билип, сезип турам, көзүм менен көрүп турам. Мени кыйнабагыла. Кече шайлоодо жүргөндө айылда ушинтип жооп бергенге туура келди. Сузакта болсо керек ошол. Мени ушул айылыңарда бир безери барбы дедим да, бир тоок ууру, кой ууру, эч бир нерсени койбогон ууру барбы десем, бар дейт. Сиз ошол менен дос болбойсузбу дедим. Десем чочуп кетип бартат, ал ууру дедим. А эмне үчүн мени дос бол дейсиңер? Түшүнүп атасыздар да. Айырмасы жок да. Дагы бир нерсени баса белгилеп айттым. Туугандар, ууру болсоң, мисалы мен ушул көз айнегимди уурдап алса, телефонумду уурдап алса, аны барып кармайт да, камайт. Өлкөнүн келечегин уурдап аткандарды милиция коргоп жүрөт деп айттым. Уурар кандай болот?
Буюрса сиз президент болуп калсаңыз, мигранттар үчүн биринчи кадамыңыз кандай болот? Үйүмө чакырам. Кыргызстан деген керемет эл суктанган үйүбүз бар. Үйүбүзгө келгиле деп айтам. Барганда азыр айтасыздар. Барганда кандай жумуш менен камсыз кыласыз деп сурайсыздар. Өткөн жылы bir жылдын ичинде бул менин эсебим эмес, бул кыргыз тараптын эсеби эмес. Өзбекстандын эсеп кысак кызматы бар, Өзбекстатком деген. Ошолордун эсеби боюнча 225 миң өзбекстандык жаран Кыргызстанга туруктуу жашоого көчүп келди. Деп коюлар. Эми караңыз. Муну бөтөлкөдөн сууну куйсаң, бул стаканга ушунча жер бошойт, бул бөтөлкөдөн ушунча жерди куюп алсаң, куюп койсоң болот. Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүрө алдымбы? Биз кетип бартабыз, бирөөлөр келип атат. Түшүнөсүзбү? Ар жактан Кытай келет. Оң жактан, сол жактан кошуналар келет. А биз машина айдап жүргөндөрдүн саны 75 миңге жетиптирге, бүгүн айтып атат мага. Жүрө берди. Эмне үчүн алар келип байып атат? Биздин жерде, биздин элде. А биз эч нерсе таппай атабыз. Эмне үчүн? Мунжубузбу, майыппызбы, бир жерибиз кемби, эмне үчүн? Мен аны айтсам, могу жерге келгендердин көбү кышайып метрого жеткенче сөгүп барасың. Адахан Кимсанбаев, саламатта болуңуз. Шайлоонун таза өтпөшүнө көзүбүз жетти дейт. Ыплас шайлоо өтөөр менен кандай кадамдар болот? Кампаниясы башталганда эле жолугушуулардын деле каркырасын баштайт дейт. Эми мунусу өтпөйт дейт. Билбейм, ийгилик сизге дейт. Кандай өтүшүн кааласаңыз ошондойду талап кылыңызчы. Айтып атпайсыздарбы азыр? Ушу сөздү айтпайды. Азыр Кыргызстандагы все люди равны, некоторые равнее болуп жатат. Так, Джордж Оруэллдин чыгармасы Скотный двор сыяктуу. Азыр Кыргызстанда абал аябай оор, асманын кара болуп каптап, караңгылык, билимсиздик, сабатсыздык болуп турган кез. Сиз Адахан Кимсанбаевич, Максим Горькийдин Данко каарманы сыяктуу кара болуп каптаган оорукчулуктан кыргыз элин алып чыгып кетесиз деп ишенем. Жана тилектешмин Алибек дейт. Алибек мырза, ошол караңгылыктан күрөшүп атканымда сиз жанымда болсоңуз, мен тезирээк өтөм. Бир киши Данко бир жалгыз экен да. Баягы жүрөгүн алып, жүрөгүн чырак кылып жүгүргөн Данко. Эгерде эл көп болсо, жок дегенде ушул мына телефонуңуздардын шамчырагын күйгүзүп алган болсоңуздар дагы жарык көбөйөт да. Бир жарык үлпүлдөп тура берет экен. Ушуну көбөйтсөк болот. Аянтта көбөйтүштү кээ бир азаматтар. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаев суроо. Сизди Жапаров чогуу иштешүүгө кайрылдыбы дейт. Жок, мен жооп бердим. Жалгыз дос аттуу китебиңиз болсо берсеңиз дейт. Адахан ага, сиз экинчи турга өтүп калсаңыз тандемге барасызбы дейт. Жапар деген бериптир, Куршат. Тандем деген сөз эмне деген сөз болот? Тандем деген сөз бул кош велосипед деген сөз да. Экөө туруп алып айдайт да. Эгер экөө бир тарапты айдаса жакшы. Экөө эки тарапты карап алып айландырган болсо ордунан козголбойт. Мен 2005 жылы эки киши тандем болгондо айттым эле. Гезитке берген интервьюм бар, сүрөтү менен чыккан. Экөө эки жакты карап алып айландырып атат да. Анан ар кимис ойлоп атат, мен тезирээк кетип бартам буга караганда деп. Жок, ордунан козголгон жок. Ошондой.
Москва желкесине кош келиңиз. Убактылуу эмгектенип жаткан жердештериңизден кабар алып бергениңизге Аллахым ыраазы болсун. Суранычы аягында 2 мүнөт сүйлөгөнгө уруксат бериңиз. Урматым менен Айбек Атабеков дейт. Эл чечисине акылдашабыз. Могул суроолорду токтотоюн мыжа. Я. Жакшы эле. Урматтуу агайым, сиз биз үчүн президент болсоңуз, болмосоңуз биз үчүн президентсиз. Канайым Шерова дейт. Ömrünüz uzun olsun. Rahmat. Uşunun özü rahmat. Uşul tilegingizge ыраазымын. Бирок элдик мин деп жүргөндө элдиктин мыйзамы, элдиктин талабы эч жерде өтпөй атат да. Ошон үчүн кагаз керек экен. Урматтуу агайым, сиз биз үчүн дүйнөлүк деңгээлде саясатчы катары тааныйсыз, мыкты дипломат, илимдүү, билимдүүсүз, сиздей инсандар 100 жылда. Ой, рахмат. Бул кыз жибек деген айым жазыптыр. Адакай мырза, азыркы учурда бардык өлкөлөргө президент шайлоолор резонанс жаратып жатат. АКШ, Трамп, Байден, Белоруссия, Лукашенко, Тихановская, Молдавия, Дадон, Санду. 2010 жыл 10 январда Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоо Нодумаров Жапаров резонанс алып келеби дейт. Тажибай Насиров дейт. Тажибай мырза, аябай сабаттуулугуңузду көрсөтүптүрсүз. Туура айтыптырсыз. Мына Трамп, Байден деген, эми Трамп, Байдендики булардын маселесин жанакы шайлоочулар выборщики чечет да. Аларда 270 добуш алыш керек президент болуп жарыяланыш үчүн. Сиздерде барбы Альберт Гор менен Буш чыкканда бир эле добуш айырмасы болуп калган. Бир эле добуш 269 270. 269 ушундай болуп калган. Ошондо бир добушка карабай болгондо аларда жогорку сотту чечкен. Ким болот? Ошондо Буштун пайдасына чечилген. Эми караңыздар, ошондо Джордж Буштун иниси бир тууган Джефф Буш чоң штаттын губернатору. Ошол чоң штаттын губернатору болуп, бир тууган иниси губернатор болуп отурган штаттан Гор жеңип чыккан. Кыргызда мүмкүнбү ушундай? Эми үчүн өкүл балдар келип атат. Шайлоого даяр. Баягы эле кетме. Баягы эле тирмоо. Баягы эле ийиз. Тек гана фигуралар алмашты. Жолошол. Мынча шашылып атасың. Тездетип алмаштырып. Алар ойлоп атат, ушу губернатор менен акимдер чечет деп. Жок, алар чечпейт. Азыр Аллахка чексиз шүгүр. Элдин аң сезими ушунчалык катуу көтөрүлгөн, азыр эл чечет. Жетекчи чечпейт. Өкүл балаңды эмес айланайын. Күйөө балаңды коюп алсаң да эл чечет. Мына ушундай. Ушул деңгээлге жеткиришибиз керекпиз. Ошондо жетекчилер баягы кызмат алмаштырууларды токтотот. Жанагындай резонанс болобу дегенде, резонанс ар бир шайлоодо болот. Ошол резонанска барбай коюунун жолун ойлогонум үчүн мен 2010 жылы парламент шайлоо. Билесиздер, аякта эл толуп кирип барабыз дегенде араңдан араң токтотуп мен артка кайтардым. Мен ушул күнгө чейин тил угуп келатам. 2015 дал ушундай болду, дагы тил угуп келатабыз. Эми мен токтотпойм. Эми жетти.